Баткен токой чарбасы мындан 25 жыл мурда. Тагыраагы 1992 жылы Кадамжай район аймагындагы 3 коргон токой чарбасынын карамагынан бөлүнүп чыккан. Өлкө эгемендүүлүк алган жылы мурдагы чарбалар өз аймагына жараша бөлүнө баштаган. Ошол убакта жаңыдан бөлүнгөн Баткен токой чарбасынын кадрдык жана техникалык базасы начар эле. Чарбада жумуш алдыга жылмак турсун, тескерисинче салыктан, жумушчулардын айлык акысынан, электр энергиясынан карызга бата баштаган. 2000 жылы Баткен токой чарбасында кадрдык алмашуулар болуп, Орусиянын токойчулук багытындагы окуу жайларын бүтүргөн адистер келген. Учурда мекемеде 39 кызматкер болсо, анын 23-ü токойчу кызматында эмгектенишет. Баткен токой чарбасы 4 токой бөлүмүнөн турат. Аксай токой бөлүмү, Сары таш токой бөлүмү, Дара токой бөлүмү жана Рават токой бөлүмү. Баткен токой чарбасынын жалпы аянты 162.410 гектар. Анын ичинен токой менен капталган аянт 45.127 гектар. Жайыт аянты 21.118 гектар. Калган жерлер ар кандай категориядагы жерлер болуп эсептелет. 162.410 гектарды 23 токойчуга эсептегенде ар бир токойчуга 7.000-8.000 гектардан жерди кароого туура келет да. Ошону менен бирге биздин негизги максатыбыз токойлорду кароо жана сактоо, аны көбөйтүп өстүрүү болгондуктан жылына токойду коргоо жана сактоо иштери менен биргеликте ар кандай план тапшырмалар менен токой культураларын да отургузуп келебиз. Тактап айтканыбызда жылына 15 гектар арча көчөтүн, 5 гектарга мисте бадам көчөттөрүн отургузуп, жылына 20 гектарга жакын көчөт токой культураларын отургузабыз. 1994 жылы Баткен районунун аймагына алгачкы жолу 30 гектар жер аянтына бадам көчөттөрү, андан 2 жылдан кийин дагы 30 гектарга мисте көчөттөрү отургузулган. Учурда бадам мисте дарагы 1 метрден 1,5 метрге чейин өсүп, мөмө бере баштады. Адистердин айтымында жыл өткөн сайын жыш токойго айланып, аймакта биотүрдүүлүк пайда болот. Бул талааны куш канаттуулар, жаныбарлар байырлап, жер кыртышы өзгөрөт. Бадам, мистелер чоңойгондон кийин, бак боло баштагандан кийин коёндор мекендеп, анан кийин канаттууларда конуп, баягы чоң канаттуулар ушунун баягы мөмөлөп данек болгондон кийин ушундай данектерине конуп, ушу канаттууларда көбөйө баштайт экен. Бадам өскөн сайын бир жагынан чоңоюп, неме болгондо салкындуулукту, экологияны сактап, ушундай таасир этип, экологияга бир канча пайдасын келтирип, өзүнүн нымдуулугуну, өзүдөн булар билесиздер жалбырагынан кислород бөлүп чыгып, жакшы аба ырайына жакшы немелер түзүп атат. Баткен токой чарбасынын кызматкерлери мисте бадам көчөттөрүн эми өздөрү өстүрө баштады. Кичинекей желим баштыктарга ташталган данектер 2 жылда 30 сантиметрге чейин өсөт. Андан кийин аларды башка жерге көчүрүп отургузушат. Бул ар бир баштыкчага кара пакетке баштыкчага тигилген, сөөгүдөн ташталган. Ар бириге 2 данадан сөөгү ташталган. Бул мисте мына 2015 ташталган болсо, быйыл Кудай буйрса 2017 жыл быйыл муну жазда көчүрөбүз, шолка катары кылып, жөөктөргө алып тигебиз. Көчүп кете турган ушу коркунуч жерге, жер кышын бузула турган жерлерге алып барып тигебиз. Булар көчкүлөрдү кармай турган даракы болуп эсептелинет. Бир жылда Баткен токой чарбасында ийне жалбырактуу, жазы жалбырактуу жана тал терек болуп, жалпы 150 миңден 250 миң даанага чейин көчөт өстүрүлөт. Өткөн жылы көчөт сатуудан 600 миң сом киреше табышкан. Бирок бул иштин да өзүнчө түйшүгү бар. Ийне жалбырактуу бир көчөттү сатууга чейин өстүрүү үчүн 5 жылдан 8 жылга чейин убакыт кетет. Ал эми балаты, Тяншан балатысын 1 метрге чейин өстүрүү үчүн 10 жылдан ашуун убакыт керектелет. Ошондой эле Баткен районунун аймагында такталбаган чек ара тилкеси токойчулар үчүн чоң көйгөй жаратат. Көчөттү өстүрүүдө твердый бир сатканга бир эмебиз жок да. Өстүргөн көчөттөр кээ бир сатылбай калып кетет. Бул дагы бизге чоң проблема болот да. Себеби азыркы учурда бизге коңшу Тажик, Өзбек республикасынан көчөттөр көп келип, биздин көчөттөр өзүн өзү актабай калган учурлар болуп атат да. Ушул жагы кичине көйгөйлүү маселебиз бар. Эми башка токой чарбалар салыштырмалуу биздики анклавда турганыбызга байланыштуу. Тажик республикасынын Ворх анклавынын айланасында жана Өзбек республикасынын Сох анклавынын айланасында аймактары жайланышкан. Токойду коргоо жана сактоо иштеринде бизде токойчулар үчүн барып келген учурларда ушул аймактарда бир канча тоскоолдуктар жаралып келет. Баткен районунун аймагындагы кошуна өлкөлөрдүн анклавтарына жакын жерлерде арча токойлордун кыйып кеткен учурлар катталат. Баткен токой чарбасынын кызматкерлери үчүн анклавтарды аралап өтүү өтө эле кооптуу. Токойду кыйып сактоо иштерде биздин Тажик республикасынын Ворх анклавынын айланасында болуп келип атат.
Муну чындыгында биз мүмкүнчүлүк болушунча карап атабыз, но азыр бул күчүбүз жетишсиз болуп атат да. Ошол эле учурда кээ бирде массовый болбосо дагы единичный эмелер болот. Мына өзүнүн жайыт комитеттер, жайлоого чыккан малчылар тарабынан дагы бир эме болот. Өткөн жылы мисалы үчүн 8 протокол жазганбыз токой чарба кызматкерлери тарабынан. Анын ичинен 6 как раз токойду мыйзамсыз кыйгандар тууралуу. Мунун жалпы суммасы токой чарбачылар тарабынан эме салынып 10 миңге жакын бүгүнкү күндө доо арызды төлөп, өз ыктыяры менен төлөштү. Болуп турат, аны жок деп айтканга алыспыз. Бирок жыл сайын токой айынттарын кеңейтүү, куураган дарактардын ордун толуктоо иштери жүргүзүлөт. Ал үчүн мекеменин карамагында көчөттөр өстүрүлөт. Уруктарды терип келгенден кийин сразу сыгып, сыкмадан чыгарып, жууп, тазалап, кургатып, складка 1 жыл сактайбыз, дарылап. Кийинки жылга август, сентябрь айларында ушинтип парникти жасап, бунун аты контейнер, бул эми парник системасы да ушинтип жасайбыз дагы, ушинтип эгебиз. Эккенден кийин бул 1 жылдан кийин чыгат. 1 жылдан чыккандан кийин бул экинчи системасы бул чыккандан кийин 2 жыл, 3 жыл ушул бойдон турат. Бул 3-чү жылдан кийинки 4-чү, 5-чи жылдары буларды көчүрүп алып, тоолорго апарып, гектарына 600 штуктан тигилет. Тигилгенден кийин ошол менен корук системасында корук абалда сакталат. Баткен токой чарбасынын аймагына отургузулган көчөттөрдү токойчулар көзөмөлдөп турушат. Ошондой эле элдер отун катары пайдаланган бадалдарда корук алынган. Бир токойчу 8000 гектар аянтты көзөмөлдөйт. Бир киши үчүн бул чындыгында чоң аянт. Ошондой болсо да катаал шартка карабай атайын рейд уюштурушуп, токойлуу аймактарды көзөмөлдөп турушат. Акыркы жылы кадр жетишпегендиктен келип иштебиз дагы. Биздин ушу эми токой чарбанын эң негизги милдетибиз токойлорду коргоо жана өстүрүп, ошолорду сактоо. Ошондуктан биз ар дайым рейдке чыгып турабыз. Жырткычын кармаш үчүн бадам мистелерди өстүрүп атабыз. Селден сактап калат, башка экологический немелерден сактап калат да. Ошолор өскөндөн кийин тамыр жаяттаган кийин өсүмдүктөр өсүп аткан арасыга башка немелер өстүрүп, ошол немени суудан неме сактап калыш үчүн же шамалдан сактап калыш үчүн ошо жер кычын кармап калат бизде. 2001 жылы Баткен районунун жарым чөлдүү аймактарында биотүрдүүлүктү өзгөртүү жана жайыттардын сапатын жогорулатуу максатында Кыргызстанда биринчи жолу 40 гектар жер аянтына саксаул себилген. Учурда 2,5 метрге чейинки бадал токойун айланып, жан-жаныбарлар көбөйүп, канаттуулар байырылап жатат. Баткендеги саксаулдун уругун өлкөнүн бардык аймактарына алып барып себишүүдө. Өзбекстандын Кокон лесхозунан алып келгенбиз. Андан кийин сеанслар тигилген жана уругудан себилген. Мына азыр эми өзүдөн естественный чыгып, мына уруктарын берип атат. Мына уруктары болот, мына уруктары азыр. Мына алар уруктары болот. Жаңы чыккан көчөттөрү да урук бере баштады уже. Мына жакында Кудай кааласа ушул жерлер толугу менен токой болот. Ошол мезгилде 2011 жылы 40 гектарга сепкенбиз. Азыркы күндө 60 гектарга жетет. Бул токойду кылам деп Баткен токой чарбасынын көп кызматкерлеринин, жумушчуларынын, токойчуларынын, лесоводдордун көптөгөн эмгектери бар. Жердеги нымдуулукту шамалдан, эрозиядан сактайт. Жана жаныбарлар, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, чымчыктар уя салып жатат, ичиде коёндор болот. Жана жаныбарлардын жашоосуга ушул жер шарт түзөт. Токойчулар жана алардын кызматы тууралуу баары эле биле беришпейт. Баба дыйкан 1 жылда эмгегинен баар таап, түшүм алса, токойчунун эмгеги 100 жылда көрүнөт деп айтышат. Чындыгында бир даракты өстүрүп, аны токойго айлантуу үчүн 100 жылдан ашуун убакыт керектелет. Баткен токой чарбасы учурда жалаң гана көчөт отургузуу, жашылдандыруу жана аны коргоо менен алектенүүдө. Бул экология, курчап турган айлана чөйрө жана келечек муундун жашоосу үчүн жасалып жаткан чоң эмгек.